Moş. Manas. Qaysi ат бұл? Жаңа aka. Бүгін бірінші аулат. Бая айтып атқан өзіңнің атың ба? Өзіңкі бұлда болды. Бұл бір досым ғой. Біреу көк бая Тайксона? Не деген аты бұл? Чағылған. Чағылған. Екі чағылған. Чағылған екі? Чағылған екі. Чағылған екі. Ömrün bersin Manas Balban. Manas Balban gördüңүздөр bu жерден азыр таза көтөрүп жалга салып, ылдый алып барып мына bir tayga Manas Balban, Niyazov Manas Balban, Kırgızdın batırı, Kırgızdın namısı, özgön elinin baqtısı mına Balbanımız жақсы илтерге жетip республика, dünya жүзүнө мына көк бөрүнү танытып аткан батырларыбыздын бири Manas Balban. At kimdiki? Aslında Mingene Calabat'tan İlgiz degen akesinin attın kliçkası Amerika degen atmenen Manas Balban bir tayga saldı. Barakelде. Görüşler, Misirkeci kanalının katılımcıları. 2 iyul 2022 жыл Жалабат обласы Базаркоргон району Акман айыл өкмөтү караштуу Колот айылына келдик. Бул жерде сиздерге көрсөтүүчү 3 жылкыбыз бар экен. Казак кыргыз жылкыларынан маалымат берип көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталып, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Бизге сатуучубуз өзү маалымат берет. Бул аттар кайсы кандай аттар экенин, кайсы балбандар минген, улакта мына ошолордон дегиле аты теги кандай болгонун айтып кетет. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Бул биринчи көк атты айтып кетеличи. Бул көк аттын айтсак бунун жашы боюнча быйыл 3 асый болду. Бул ошо өздүн айылда улактарга чабылып, улактары жакшы. Анан үйүрү былтыр үйүргө койдук. Өзгөнгө кара шороодо үйүрдө болду. Үйүрү жакшы, кулун иштебейт. Анан кол балалыгында кылып адам тандай бербейт. Бул жоош караганы дагы, арканга дагы башкасына деле тура берет. Жаш бала минсе деле боло берет. Ошондо улакка деп калдыңыз. Аламан улак, торпок, чоң улактарга чабылдыбы? Ошо торпок улактарга деле чаптык. Буну анча-мынча өзүдө айылда 5-5 болуп атат, аларга деле чабылып атат. Демек 5-5ке да чабылды. Мындай айтканда универсал дем. 5-5те кандай чабылып атат? Чабылчу же защитник кандай болуп атат? Ошо чабылчу, защитник деле ошо анча-мынча ошондойлорго деле чабып аттык. Демек чуркагандары жакшы экен аттын, Чуркагандары жакшы. Эми 5-5ке жөнөкөй аттарды албетте албайт. Жакшы чуркаган аттарды, жеңил жүргөн аттарды алат. Мына ошол аттардын бири, ошол сиздер көрүп турган. Бунун уругу ошо ачыда Дакан деген аттын уруктарынан бул. Биз ошо Актоктон Шамил деген кишиден алганбыз, ошо Дакан уругу деген. Ошол өзү ошол кишиден алганбыз. Бизге бул Кунанында келген. Бирок бунун энесин биз көрүп, азыр бунун дагы бир үкасы бар, бизде ошо биени кийин алганбыз. Бунун энесин. Ошонун дагы балдары дагы бар да, бунун азыр дагы бир үкасы чыгат да мындан кийин. Демек бул аттардын уругун кууп калыпсыз, жакшы бээлердин, жакшы аттардын уруктарынан экен да? Ооба, бизде өзү негизи Кудайга шүгүр жакшы аттарды эле минип атабыз. Эшиктен деле деп коет, эми Кудайга шүгүр ата бабабыз жакшы эле аттарды минген экен. Жакшы аттар чыгып эле атат, Кудайга шүгүр. Эч жаман ат минбедик. Жакшы. Бул сиздерге айтып берип аткан аттын ээсин айтып кете турган болсок, бул Базаркоргондо ушул Акман айылында жакшы аттарды таптап, жакшы аттарды чыгарып жүргөн, айта кете турган болсок, ушул Манас чабып жүргөн Америка деген атты дагы силердин колуңардан чыкты денең, Ооба, ошол Американы дагы мен ошо колунунан баккам ал атты өзү. Ал бул жерде башка ат менен жүрдү денең, кайман аты. Бул жерде чагылган деген, бизде айылда буну чагылган дейт элек аны, Американы. Анан ал Манаска баргандан кийин Манас Америка деп ат коюп алды ага. Ал Бишкекте чабылган. Ал Бишкекте чабылды, Ташин улагында чабылды былтыр 2021-де. Ага. Кышта дагы ошо Бишкекте дагы чабышты Манастар аны.
Азыркы күндө ал Америка азыр кыязда экен, акасында экен. Азыр ошо бактырып атыптыр, эми Кудай кааласа насип кылса ошо кышта көрөт экенбиз да Бишкекте булактардан. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай кыскача маалыматтар менен сиздерге мына ушул жакшы уруктарды, жакшы линиядагы аттарды көрсөтүп турабыз, таза кыргыз жылкылары. Мунун көз ченем менен бою канча чыгып калат экен? 1.60-тан кичине бийигирээк болуш керек, 65 чыкпаса эми 62-63 чыгат да. 1.60-тан өйдө 1.65ке чейин. Ошонун ортолугунда экен боюн. Ден соолуктары, ичип жегендери жакшы элеби? Жакшы, Кудайга шүгүр. Туяктары баары эле таза көрүнөт, Таза. Башында айтып кетти, жаш балдарга караганга мингенге дагы жоош деп. Такага деле жоошпу? Такага ошо өзүм мына укам бар 9-чу класста окуган, ошол деле кармап бере берет. Азыр эми чалып көрө албайт экенбиз, ысыкта бир аз туруп калды дедиңиз. 2 айдан бери туруп калды. Кийинки алган биздин алуучуларга жакшы ат болуп берсин. Бир-эки оозун кабып көрсөтүп койсузбу? Мына жылоолорун көрөлүчү. Жакшы. Өзүн алып жүргөндөрү жакшы экен. Жаныбар мына ушундай аттар азыр биздин аламан улактарга чыдап эртеден кечке чабылып жаткан аттарды мына ушулар болот. Андыктан сиздерге жаккан болсо ушул атты дагы көрүп колдон чыгарбай алсаңыздар болот. Үйүрдө дагы жүрдү деп калдыңыз, Былтыр Кара Шороодо ошо бир акем досторуна бердик. Кара Шороодо жүрүп келди. Ошо кулунду бээлерге койдук, кулун тиштебеди да. Жакшы, биринчи атыбыздан сиздерге маалымат берип атабыз. Эми бунун баасын билеличи, баасы канча дейсиз? Баасын 400 миң деп койдук. Кичине. Сомго 400 миң деп атасыз, Жакшы. Айтылыш баасы 400 миң сомго коюлуп жатат экен, урматтуу көрүүчүлөр. Чалып байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. 3 асы 6 жашардагы биринчи чыккан атыбыз болду. Эми кийинкисин көрсөтөлү, кийинкисин алып чыгарабыз. Мына эми урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге көрсөтүүчү экинчи ат. Ошол Манас Ниязов минип жүргөн, чагылган же болбосо Америка кайман аты менен жүргөн аттын уругу, ошолордун кийинки балдары десек дагы болот экен. Азыр эми мындан айтайлы. Канча жашта бул? Бунун жашы боюнча быйыл жаңасы болду. 4 жашар, 4 жашар. Булар бунун өзү уругунда ушу 2 асыйдан нарагына чоңоет да өзү. Анан быйыл дагы жазда кичине минип, бул ошо апрелден бери туруп калды эми, ошо жылкы-пылкы таштап тоого. Минилип, ошого сәл көптөн бери минилбей калганга чапкадык да буну. Туруп калыптыр да, Туруп калды. Азыр көз ченем менен айта турган болсок, бою канча чыгып калат? Бою ушу 1.60га жакын болуш керек, муну өлчөбөдүк да ачык эми. Мен өзү негизи аттарым баарын өлчөбөйм жөн эле. Бул да ошол таза кыргыз жылкыларынан, Таза, бул өзүнүн кара байыр. Бул кандай болду азыр? Ден соолуктары, ичип жегендери? Ден соолуктары жакшы, гарантия. Өзүнүн ушу бээни балдарынан бул. Кол бала дейсиз. Ошо атактуу азыр Манас минип аткан Америка бизде жүргөндө алын аты чагылган болчу. Ошонун балдарынан бул. Bundan kийинки карындашы бар азыр өзүмдө дагы бир. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге кыскача маалыматын бердик. Эми сиздерге жакындан бир көрсөтүп коелу. Кабак баштарынан бир көрүп койсоңуздар болот. Мындай жаныбар туруп калганга бир аз ойноктоп калыптыр. Тырнактары да бир аз өсүп калган экен. Көптөн бери така боло элек го дейм, Ооба, эрте жаздан бери такалар эмне боло элек. Бир-эки бастыралычы эми, баскандарынан көрөлү. Артык чат аягынан көрсөңүздөр болот. Мына жаныбар чат аяк деген өтө кенен экен. Жана чоң аламан улактарда, топтордо тура турган аттарынан ушулар болот да. Өзүн алып жүргөндөрү жакшы. Мунун эми улактарын ачыгын айтсак, мына өзүнүн айылда анча-мынча эле кыдыртмай така улактарыбыз бар, ошого бир-эки эле чабылды өзү. Бирок топко кириш, качыштары жакшы, ооздору элпек. Атасындай болду. Негизи уругу улактарга чабылып жүргөн, чоң аламан улактарда жүргөн аттардын уруктарынан, Ооба. Ошол чагылгандын баласы. Эми бунун баасын айтайлычы, канча дейсиз баасын? Bunun bağısına gelsek, bunun bağısını 300 ming dep koyduk. 300 ming. İçine yol var yani. Al jağı çalılar olsun. Süйлөшүүлөр болот, Айтылыш баасы 300 миң сомго коюлду, урматтуу көрүүчүлөр. Чалып байланышып келишсеңиздер болот. Сиздерге баштан айтып кеткендей 4
башты көрсөтөбүз, 4 атты көрсөтөбүз. Азыр 2 атты сиздерге көрсөттүк. Кийинки чыгарыштарда сиздерге чогуу 2 атты дагы көрсөтөбүз. Бизден алыстабай туруңуздар. Кийинкисин алып чыгарабыз.